Урматтуу кыргыз калкым, бүгүн Кыргызстанда чоң майрам, чоң салтанат. Себеби бүгүн эң ыйык, эң назик, эң куттуу, эң издүү майрамдардын бири энелердин күнү. Барыңыздарды Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жалпы жамаатынын атынан энелер күнү менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Энелер баскан жолдо эч качан согуш болбойт. Энелер баскан жолдо эч качан жамандык болбойт. Энелер баскан жолдо ар дайым ынтымакчылык болот. Энелер баскан жолдо ар дайым тынчтык болот. Дагы бир жолу улуу байрамыңыздар менен энелер күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Биз энебиз ысык суук качыдаган, жоктон таап турмуш жолун улаган, төшөк тартып ооруп жатып калса да амандыгын уул кызынын сураган. Биз энебиз адам баткан ичине мээрим менен назиктиктен куралган, эне барда жарык болуп үй ичи коломтонун оту өчпөй уланган. Бейиш кандай бийик, кандай кол жеткис. Бирок ал энелердин таманынын алдында. Аял эне, аял аруу зат, аял коомдун устаты. Аял кандай гана бийик даражада. Ушул бийик даражага кандай аялдын образы көзгө келет. Ак жоолук апаларыбыз, ак элечек кыргыз аял заты дүйнө жүзүнө үлгү көрсөтө алар элек. Очень нравятся киргизские женщины, самые красивые, стильные, элегантные, модные. Какая у них красивая одежда, какие они добрые люди. Тем, что увидела сегодня делегацию из Киргизии, необыкновенно красивый костюм, и у меня подруга из Киргизии, и вообще мне нравится Киргизия. Жаратканым берсе эгер, бүт болгон байлыгымдан кечер элем, сан жеткис түйшүгүмдү өзүм алсам, апаке кадырыңа жетер белем. Берер элем, картайбас болуп апа, ичер белең, аламдын алпы болуп жаралсам да, бир жолук азабыңды чечер белең.
Сиздерди урматтоо менен Кыдыралиева Айнура.